Улуу Британияда 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына багытталган бардык турлар сатылып кетти. Казак туризм компаниясынын маалыматы боюнча аталган өлкөнүн жарандары арасында быйыл күзүндө Казакстанга барууга кызыгуу артканы байкалат. Тармак адистери суроо талаптын өсүшүн беделдүү туристтик басылмалардын жана чет элдик маалымат каражаттарынын өлкө тууралуу жарыялаган макалалары менен байланыштырууда. Муну менен катар өлкөдө туризмди өнүктүрүү да өз салымын кошкондой. Колдоо көрсөткөн. Казакстан жылдан жылга чет элдик туристтердин кызыгуусун арттырууда. Себеби биз Вандаластын америкалык жана европалык окурмандары үчүн салыштырмалуу жаңы багытпыз. Басылманын тизмесине кирүү өлкөдөгү туризмди өнүктүрүүдө чоң жетишкендик десек болот. Чет элдик туристтердин дүйнөлүк көчмөндөр оюндары тууралуу билиши да биз үчүн маанилүү. Быйыл аны Астанада өткөрөбүз. Биз коноктор үчүн Казакстанды өзгөчө Астананы жаңы өңүттөн ачып берүүгө аракет кылабыз. Казакстанга чет элдик саякатчылардын агымы артканын статистикалык маалыматтар да тастыктап турат. Маселен, былтыр өлкөгө чет өлкөлөрдөн 1 миллиондон ашык турист келген. Бул 2022 жылга салыштырмалуу 17% көп. Анда 982 миң чет элдик жаран кооз жерлерди көрүп кайткан. Көпчүлүк казакстандыктар да эс алуусун өз өлкөсүндө өткөрүүнү туура көрөт. Ички туристтердин саны өткөн жылы 647,5 миңден дароо 7 миллиондон ашкан.